түшкөн өмүр. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Эже жол узакпы? Узак. Үйдө инилерим менен энем жалгыз калды. Батыраак барып келсе экен. Кудай жолубузду ачса бат эле барып келебиз, деди Гүлүм машинанын терезесинен сыртты карап. Апаң менен бул жолдо өмүрүбүздүн канча бөлүгү калды. Ооба, бир жумага чейин жоголуп кетчү апам. Мына ушундай жол азабын көрүп тиричилик кылып жатабыз. Ушинтип жийде үй бүлөсүн бакты. Шириндин көз алдына апасынын чарчаган жүзү тартылды. Дайым товарга барып келген соң соолуп жатып калчу эмес беле. Ал эми тиги эр сөрөйүчү, кечке кылган иши телевизор көрмөй. Ошол акмакка кор болгон өзүн, апасынын өмүрүн аяп кетти да, ошол түнү сагындыкты өлтүрүп салганына ыраазы болуп алды ичинен. Бирок апасы абакка кирип кетпедиби? Товардан кайтса эле апасынын иши боюнча чуркайт. Ушулардын баарын көз алдынан бирден өткөрүп бараткан Ширин ойлуу тартып терезеден жолду тиктеп кете берди. Айланага күүгүм түшүп келе жаткан убак. Ширин негедир ушул күүгүмдү жактырбайт. Дайым ушундай. Айланага караңгы каптап келе баштагандан жүрөгү тыпырап, алдан эден кыжаалат болгондой опколжуп алганычы. Эстеп көрсө, эң жагымсыз окуялардын баары ушул күүгүмдө болгон экен. Азыр да жүрөгү катуулап согуп, бир нерседен кабар бергендей тынчын алып жаткан эмнеси? Жанындагыларды тиктеп алды. Узак жол болгон үчүн баары мемире уйкуда. Кытайга жетишип керектүү товарларын алып кайра жолго чыгышты. Ширин биринчи жолу товарга келгендиктен али эч нерсени билбей, Гүлүм жанында бежиреп сүйлөп, үйрөтүп, аябай эле көп товар алышты. Көтөрө келген акчасы жетпей карыз да болуп кетти. Кийинки келгенде берип жиберем деп, кайра эле узак жол. Бирок бул жолу товарлары да болгон үчүн чоң жүк ташуучу унаа менен Гүлүм дагы бир аял үчөө кайтышты. Бекеринен жол азабы, көр азабы деп айтышпаган экен деп алды Ширин. Канча күн жүргөнү деле белгисиз. Оор иштен денеси жанчылып калгандай ооруп шалдырап калды. Мына Кыргызстанга жетебиз деп калганда айдоочу чарчагандыктан жол четине токтоп, бир аз эс алып анан кайра жолго чыкмай болушту. Бара жатканда уктай албай барган Ширин кантсе да жолдо чарчадыбы, жанындагыларга кошулуп мемире уйкуга кетти. Кайсы убак экени деле белгисиз. Тапырап, ызы-чуу түшкөн үндөрдөн көзүн ачкан Ширин чочуп кетти. Жанындагыларды алда качан сыртка түшүрүп коюшкан экен. Ширинди да сүйрөп барып ошолорго кошушту. Кеминде 8 адам, беттерин жүмбөт менен ороп жүрүшөт. Баары орус тилинде акцент менен кыйкырып сүйлөп жатышат. Булар кимдер? Деди Ширин, титиреп жанындагы Гүлүмгө жармашып. Ай талаадагы түнкү сууктан денеси калтырап, бир жагынан бул коркунучтуу көрүнгөн немелерден коркуп, денеси калтырап чыкты. Унчукпа, бир үнүң чыкса атып деле салышат. Булар ушул чөлкөмдүн кожоюндары, шүмшүктөр. Шимелеп артыбыздан келген тура. Болбосо бул жерден кармашпайт эле да. Алар эмне кылышат бизди? Ширин андан бетер жүрөгү түшүп ыйламсырап жиберди. Акырынчы, сени эч нерсе кылбайт, жагып калбасаң эле, деген Гүлүм кызды бутунан башына чейин сыдырып тиктеп койду. Товарларды тытышып өздөрүнө керектүүсүн алып кетишет. Булар биздики да. Сага жаныңдын аман калганы керекпи? Гүлүм көздөрүн акшыйта Ширинди тиктеп койду. Башыңды төмөн салып тур. Жүзүңө карабаганга аракет кыл. Сенин өңүңдү байкап калчу болушса сүйрөп кетишет чыңыртып эле. Убалыңа калып жүрбөйүн. Шириндин даана жүрөгү оозуна тыгылды. Дароо көз алдына сагындык өзүн кордоп жатканы тартылып, бул зөөкүрлөрдү көргөндө ичи муздай түштү. Мейли баарын алышсын, аман калсак болду деп ичинен жалынып жиберди. Тигилер болсо унаанын ичин каалашынча аңтарышып, өздөрүнө керектүүлөрдү унааларына жүктөп алып, кандай күтүүсүз пайда болушса, кайра ошондой жөнөп кетишти. Караңгы жолдо алар кеткен унаанын жарыгы көрүнбөй калгыча кыймылдабай турушкан Гүлүмдөр качан гана айланадан кайра тыптынч болуп калганда унаага жүгүрүштү. Колдорундагы кол чыракты күйгүзүшүп, чачылып жаткан товарларды карап турушту. Ой Кудайым-ай, буларга деле шорун куруткан бирөө табылар. Эже, кантип ушундай болсун, бул биздин эмгек.
Бул биздин өз акчабызга сатып алган товарлар да. Аларга бекер карматып кала беребизби? Эмнеге милицияга арыз жазбайбыз? Ширин чыйпылыктап жиберди. Сен али билбейсиң да. Булар керек болсо милицияң эмес, прокуроруң менен сотуңду андан өтүп бийлигиңди да колго алып коюшкан. Тилдери бир баарынын. Андыктан пайда жок кай жака кайрылсаң да, деди кол шилтеп улутунган Гүлүм. Сен да чек арага жетээрде уктайм деп жанында отурган айдоочуга кыйкырып алды Гүлүм ыяралаш. Карачы эми абалыбызды. Өзүң деле көрдүң го, артыбыз таза келдик. Булар кайдан пайда болду билбейм. Кудум асмандан түшкөндөй. Жүктөп келген товарларынын жарымынын көбүн алып кетишиптир. Ыйлап сыктап, болгонуна канаат кылышып, жандары аман экенине шүгүр келтиришип, таңга жуук Кыргызстандын чек арасына келишти. Негедир бул жерде да дайымкыдан кайтаруу күчөтүлүп, ар бир унааны тыкыр текшерүүдөн өткөрүп жатышыптыр. Эми мунусу бар беле, деп сүйлөнгөн Гүлүм 2 санын чаап алды. Саламатсыңарбы? Биз дайымкы эле каттап жүргөндөрбүз, ошол эле товар, дейди айдоочу чек арада турган күзөтчүлөргө кайрылып. Жумуш байке, жүктөрдү текшерип коелу. Макул, текшергиле. Аңгыча эле баарын жерге түшүрүп коюп, 2 жигит колдоруна иттерин жетелеп, унааны текшерүүгө түштү. Аз убакыт ичинде эле кичинекей кара сумканы көтөрүп чыгышты. Бул кимдики? Менин сумкам, деди Ширин шашыла. Кармагыла, баарын, кеттик. Ай, эмне болду деги? Колдорун артка кылып кишендеп жаткандарга кыйкырды Гүлүм. Кара сумканын ичинен кичинекей баштыкка оролгон ак нерсени көтөрүп чыккан орган кызматкери булардын алдына келип, бөлүмгө барып сүйлөшөбүз, деди. Аскар, тигилерди тергөө сага тапшырылган беле? Кимдерди? Деди жаңы эле иш бөлмөгө кирип, үстүндөгү күрмөсүн чечип жаткан жигит. Чек арадан Баңгизат менен кармалгандар. Алардыбы? Дайым чыгып жүргөн соодагерлер арасында жаш кыз жүрөт. Ошонун сумкасынан чыкты дешти. Көрөбүз го териштирип, деген Аскар толо кагаздар салынган папкасын көтөрүп жөнөп калды. Абайла, тиги чүрөк экен. Канчасы кызыгып калды. Андай шайтандар кантип торуна түшүрүшөөрүн билишет. Койсоңчу. Досунун сөзүнө аргасыз баш чайкап күлгөн Аскар тергөө бөлүмүнө баратты. Кармалгандарына 2 күн болгон адамдар менен өз-өзүнчө сурак алып барды. Баары эле окшош жооп айтышат. Акыры жаш кызга кезек келди. Колундагы өздүгү жазылган делону ачып, жап-жаш кыз экенин билди. Мындай иштерге кайдан аралашып жүрөт десең, деп ойлонгуча кызды алдына алып киришти. Ширин Тилекбековна, Аскар катуу сүйлөдү. Ооба, деген кыздын назик дирилдеп чыккан үнүнөн шарт башын көтөрдү жигит. Маңдайында Баңгизат менен кармалып, соодага чыгып жүргөн кыз эмес, мөлтүрөп периште отурган. Кайдан түшкөн пери бул, деген ой кылт этти. Анткени бул кыз мындай чөйрөнүн адамына такыр окшобойт эле. Кала берсе, делода жазылган жашынан алда канча жаш көрүнөт экен. Балапан бойдон. Аскар кыздын жүзүндөгү баyoолукту, коркууну көрүп турду. Анан да бул жашка толуп турган муңдуу көздөрдү мурун да бир жерден көргөн. Бирок кай жерден? Унутуп калдыбы? Жок, мындай көздү кантип унутсун, балким түшүндө көрдү бекен. Байке, чын ал нерсе кантип менин сумкама түшүп калганын билбейм. Ишенип коюңуз, деген кыздын үнү Аскардын алыстарга учкан ойлорунан селт эттире чочутту. Анан кантип ал сенде болуп калды? Аскар кызга жумшак кайрылды. Тергөөдө эч бир адамга минтип жумшак сүйлөбөгөн адам. Жада калса, бул кыз менен кошо келген аялдарга да катуу сүйлөп, сурака алган Аскар кызга жумшак сүйлөдү. Неге? Өзү да түшүнгөн жок. Өзү табиятынан оор. Көп сүйлөбөгөн Аскар жумушу да катуу болгон үчүн андан бетер каардуу адамга айланып кеткен. Дайым 2 кабагын бириктирип, ачуулуу көрүнгөн Аскар алдында турган бул ийнеликтей кызга жибип турду. Билбеймин, деди кыз көз жашын агызып. Анын жоодураган кош каректеринен тамган тамчы да апакай жүзүнө жарашып турат экен. Айтчы, мурунда каттап жүрчү белең? Жок, деди Ширин баш чайкап. Анан? Мурун апам каттачу, кийин ал камалып кетип, жумушун мен аткарып жүрөм. Камалып дейсиңби? Аскар 2 кашын бириктире калды. Оюнда апасы дагы ушинтип колго түшкөн го деп болжоп. Эмне болуп?
күйөөсүн өлтүрүп, Шириндин добушу кекерлүү угулду. Атаңдыбы? Ал менин атам эмес. Анда экинчи күйөөсү эмнеге өлтүрдү? Билбейм, биз жер тамда болчубуз. Алар кабат үйдөгү батирге кетишкен. Сен ал адам менен мамилең жакшы беле? Сизге кандай тиешеси бар? Ширин Аскарды тикей карады. Азыр эле корккондон калчылдап турган кыздан мындай эркти күтпөсө керек. Аскар тайсалдай түштү. Деги сураганым, апаңдын канча болду абакка түшкөнүнө? 2 айга жакындап калды. Токтой турчу, сен баягы Жиде Жакыповнанын кызы эмессиңби? Ооба. Мына бул кызды кайдан көргөн? Баягы сот залында апасы көп жылдарга кесилип кеткенде баарынын жүрөгүн эзип ыйлаган кыз да. Бирок ал аялдын ишин Аскар алып барган эмес болчу. Жөн гана сотко келип катышкан эле. Ошондо бул кызды көргөн, көздөрүнө ашык болгон. Анан кантип унутту десең? Кандай жүрөсүң? Неге минтип сурады өзү да билбейт. Анткени ошондо кыз апа сенсиз мен кантем деп боздогон эле. Кызды изилдеп жардам бергиси келгенде жетекчи муну башка жака командировкага жиберип салбадыбы? Ошол бойдон эми келип бул ишти алган убагы. Жүрөм, деди Ширин да таң калып. Ширин, сен баарын ачык айтсаң, мен сага жардам бере алам, деди Аскар чын диленен. Мен эч нерсе жашырганым жок, байке. Чын айтып жатамын. Товар алып эле кайттык, ашыкчы адам менен да сүйлөшпөдүм. Сумкам ар дайым жанымда болчу. Ошол бизди тоногондор келгенде гана сумка мунаада калган. Байке, мен жада калса ал эмне экенин түшүнбөймүн. Апамдын жумушун аткарып жүрөм. Анткени үйдө инилерим бар, карыган энем бар. Алардын түйшүгү эми менде. Ширин ыйлап жатты. Тим эле шолоктоп, бүт ичиндегиси төгүлүп ыйлап жатты. Аскар чөнтөгүнөн 100 арча алып чыгып кызга сунду. Сен кайгырба. Эгер күнөөлүү эмес болсоң далилдейбиз. Менин үйдө инилерим калды. Ширин дали ыйлап жатып сүйлөдү. Сурак бүтүп кызды камерага алып келгенде Гүлүм менен дагы өздөрү менен кошо келген бир аялды кое берип жатышыптыр. Ай, эмне болдуң сен? Билбеймин, деди Ширин шалдырай келип, эски керебетке отуруп. Бизди кое берип жатышат. Менчи деген кыз ордунан ыргып турду. Сени дагы алып калышат окшойт. Тиги сенин сумкаңдан чыкпадыбы? Эже, ал мага тиешелүү эмес да, сиз билесиз го. Ширин кантип кыйкырып жибергенин билбей калды. Мен билем, тигилериң ишенбей жатпайбы? Эми мен эмне болом, деди ыйламсырап. Сен сарсанаа болбой тур. Мен өзүбүздүн тааныш байке бар. Ошого кайрыламын. Бул жак менен байланышы жакшы. Ошентиңизчи. Анан үйгө барып коюңузчу. Энемдерге эч нерсе дебеңиз. Мени товарда кармалып калды деңиз. Макул, мен сага дагы келем, деген Гүлүм шашыла чыгып кетти. Сыз жыттанып көркү кеткен муздак бөлмөдө Ширин жалгыз калды. Тигилер барында дагы билинбептир. Көрсө абак дегениң өзү ойлогондон да алда канча коркунучтуу турбайбы? Апасын эстеди. Байкушум, мен үчүн өмүрүнүн 20 жылын ушундай жерде өткөрүүгө макул болду. Көрөсүң, мен чыгып сени да сөзсүз алып чыгам, деп алды ичинен. Аскар шашылып Ширин аралашкан иштин түйүнүн чечүүгө киришти. Ошол күнкү каттаган бардык жүк ташуучу унаалардын көзөмөл пункттарынан өткөргөн кызматкерлер менен сүйлөшүп баштады. Аскар эч бир адамга мынчалык жан өрөбөгөн. Өзүнүн жумуш тажрыйбасында көп эле күнөөсүз көз жаштардын күбөсү болгондур. Бирок Шириндикиндей көздөргө кабылбаган. Анын уктап калган, тагыраагы мындан көп жыл мурун өлдү деп эсептеген жүрөгү бул кызды алгач ирет көргөндө эле кайра тирүүлүккө кайткан. Аскар керек болсо ушундай сезимди, ушундай кызды издеп жүргөн. Жүрөгүн, өзүн ойгото алчу адамды жылдар бою күткөн. Кудум ушундай дил өөрүтүп кубаныч тартуулаган сезимге кабылууну самап жүргөн. Бирок Ширин анын жашоосунда калабы? Деги эле кыз Аскарга келечекте ким болот? Жашоосунда кандай орунду ээлейт? Бул жагы өзүнө да табышмак эле. Баары даяр, деди үстүнө жука халатты таштап стол үстүндөгү суусундуктан куюп жаткан Гүлүм. Кенен бөлмөнүн ортосундагы диванда чалкалап жаткан акылдын тартып жаткан тамекисинин түтүнү ансыз да күңүрт бөлмөнү каптап турду. Макул болот дейсиңби? Башка чарасы да жок. Апасы абакта, энеси карыган, чиедей жаш инилери бар.
Гүлүм аста басып келип колундагы суусундукту Акылга сунду. Ордунан козголуп, тамекисин Гүлүмдүн оозуна салып, суусундуктан ууртап алды Акыл. Демек көнүп берет. Албетте, анын үстүнө жаш туруу абакка кесилип кетүүнү каалабайт да. Кыйынсың негизи сен Гүлүм, деди Акыл Гүлүмдү тиктеп. Жолумдан чыкканды жок кыла аламын. Уурдалган товарларың менен кошо Шириндин товарлары да сага кайтарылды. Анан бул акча. Акыл пачка болуп оролгон акчаны Гүлүмгө сунду. Жолубуз ушул жерден бөлүнөт. Абдан жакшы иштештик. Ширин Тилекбековна сыртка деген үндөн акырын ордунан козголуп жөнөдү кыз. Атайын жолугушуулар өтчү жайда Гүлүм отурган экен. Эже, Ширин чуркап келип кучактап алды. Кандайсың? Билбейм эже, биздин үйгө бардыңызбы? Ооба, сарсанаа болбо. Энең жүрөт, инилериң да жакшы. Эже, мен коркуп жатамын, деди көздөрү жашка толуп турган Ширин. Ширин, мен айткан адам азыр келди, сыртта турат. Сүйлөшүп шарттарына макул десең, сени бул жерден сууруп чыгып кетет. Эмне шарт? Ал адам ким эже? Сен тааныйсың, баягы Акылчы, бизден товар дүңүнөн алып кетип жүргөн. Акыл байке? Ошол, азыр кирет, мен кеттим. Эже, кандай шарт айтат ал? Ширин, сага эмне айырмасы бар? Сени бул жактан алып кетсе болду да, же сага бул жакта калган жагабы? Апаңдын эле абакта отурганы жетет го дейм. Инилериңди ойло, келечегиңди ойло. Гүлүм дагы көп нерселерди айтып шашыла коштошуп чыгып кетти. Бөлмөдө жалгыз калды Ширин. Кандай шарт болуусу мүмкүн? Ойлору кыйсыпыр түшүп, тар бөлмөдө эки колун ушалап эки жака баса берди. Кандай шарт болсо да макул болбогондон башка айласы да жок. Аны бул абалдан башка эч ким чыгара албайт экени белгилүү болду го. Апасы ушул абактан куткаруу үчүн өзү кете берди кесилип. Эми кантет? Кандай жол табат? Аралашып чиеленишкен ойлору менен алышып бүткүчө оор эшик ачылып, Акыл кирип келди. Көздөрү алайып кызарган, жүдөмүш көрүнгөн Ширин турду маңдайында. Дайым товарга келгенде жылмайып тосуп алган кыздын жароокер жүзү муңдуу тартып кыйналганы көрүнүп турат. Кандайсың, Ширин? Жакшы, Акыл байке. Шириндин үнү калтырап чыкты. Кел отур деген Акыл бөлмөнүн ортосунда жайгашкан стулга отуруп маңдайындагы орунду кызга көрсөттү. Мен кандай болуп кетти билбейм, Акыл байке. Ал нерсени сумкамда алып жүрүү бул жакта турсун өмүрү көрбөгөм мен. Мен сага ишенем, Ширин. Бирок билип кой, бул жакта абактан сени чындык эмес, мыйзам куткарат. Буларга факт, далил керек. Сени чыгарып кете алам. Болгону мен макулмун, дей салды Ширин, Акылдын сөзүнүн акырына чыкпай туруп. Сен уккан жоксуң го? Укканды эмне? Менин башка чарам жок. Менин алдымда тандоо жок, байке. Кандай шарт болсо деле макулмун. Болгону бул жактан чыгып кетүүм керек. Макул, мен сени алып чыгамын. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Акыл ордунан туруп чыгып кетти. Ширин ал кетээр менен буркурап ыйлап жиберди. Эмне шарт экенин билгиси да келбеди. Эң башкысы бул каргыш алган жайдан кетсе болду. Ал эми Акылдын шартын болжоп алды. Өзүнүн арноосун сурайт деп ойлоду. Анткени кызды көргөндөн бери көзү жылтырап, башкача суктануу менен карап жатканын сезген эле. Акыл сөзүнө турду. Эмне кылды, кантип сүйлөштү белгисиз. Эртеси күнү Ширинди кое беришти. Убактылуу кармоочу жайдан сыртка чыгып көктү карап терең дем алып алды. Көрсө, биз баалабай басып жүргөн бул эркиндиктин да баасы жок кымбат турбайбы? Көк болгон асмандын ар кай жеринде түрмөктөлүп турган аппак булуттар жаңы гана жаздын кирип келе жатканынан кабар берип тургандай. Тээ жолдун аркы бетинде капкара унаа токтоп турган экен. Сигнал басып белги бергендей болду. Бул атайын Акыл жиберген айдоочу болчу. Унчукпастан келип арткы орундукка олтураар менен ордунан жеңил козголгон унаа зымырап жөнөдү. Тигилер сизге экен, деди айдоочу жигит алдынан көзүн албай. Ширин жанындагы сумкада кийим-кечек жана телефон турганын көрдү. Ал убакта кол телефонду аз гана адам колдончу. Кайда баратабыз? Ширин акырын сурады. Мейманканага, сиз жуунуп кийимдериңизди которуп алган соң үйүңүзгө жеткирем. Акыл байкечи? Ал сизге өзү байланышка чыгат. Ширин жеңил дем алып алды.
негедир кечээден бери жүрөгүн ээлеп турган бир коркунуч жоголгондой магдырай түштү. Баарын башкача элестеткен. Чыкса эле акыл өзүн баса калып, каалашынча кордочудай болуп, денеси жыйрыла араңдан зорго сыртка чыккан эле го. Бирок бул камкордукту көрүп көөдөнүндө жакшылыктын учкундары жанып кетти. Балким акылдын ою түз болгондур деп кыялданып баратты. Бирок алдыда кандай күндөр, кандай жашоо күтүп турганын билбейт эле. Балким билгенде акылдын шартына көнмөк турсун, ага жолуккандан да качып ушул абакты тандайт беле.